Өлкөнүн ички коопсуздук орган кызматы жайкы туристтик сезонго даяр. Быйыл Кыргызстанга 10 миллионго чукул туристтердин келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ага ылайык бүгүн Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ипподромунда ички иштер органдарынын бөлүктөрүнө горизонттук саптык кароо өткөрүлдү. Коопсуздук кызматынын төрагасы алгач ички орган кызматынын бардык бөлүктөрүнүн даярдыгына көңүл бурду. Туризм багытындагы жарлыкты так аткарууга жана жайкы туристтик мезгилди коопсуз өткөрүүгө толугу менен даяр экендигин Ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков маалымдап тааныштырып өттү. Жалпы республика боюнча ички иштер органдарынын 12 миңден ашуун кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Эс алуучу аймактарда, коомдук жайларда, көчөлөрдө, трассаларда жана башка мерчемдүү участкаларда асмандан жана жерден көзөмөлдөө иштери жүргүзүлөт. Саламатсыз. Баары спасательдер. Ушундай жаңы форматта бомбаны алып келдиңиздер. Жакшы спасательдер булар силер лицензия алдыңарбы? Окуп атасыңарбы лицензия алдың? Же жөн эле спасатель отасыңар? Жок, силер ушу окушуңар керек, эмчегичтен лицензияны алышыңар керек. Силердин колуңардан келип атат көпчүлүгү. Силер билесиңер, кайсы жерге тор жайып атат, ким жайып атат. Кээ бир адамдар ошол браконьерлерге өзүңөр кошулуп алып атасыңар. Өзүңөр ушу браконьерлерге кошулуп алып, браконьерлерге чоң иш кылып аткан жерлери бар. Имейте в виду. Макулбу? Эгер капыстан ошол боюнча мына милицияга тапшырма берилип атат, колго түшүп калып же башка боло турган болсо, анда жооп берип каласыңар. Маалым болгондой туристтик мезгил учурунда жергиликтүү жашоочуларга жана чет өлкөдөн келген туристтерге сапаттуу сервистик тейлөө көрсөтүү, коопсуздук чараларын жакшыртуу үчүн туристтик экологиялык батальон түзүлүп, жакында эле ишке киргизилди. Бул кызматкерлер бир нече чет тилдерди эркин сүйлөп, ар түрдүү кырсыктарды алдын алууга атайын даярдыктардан өткөрүлгөн. Туризм тармагы боюнча бардык маалыматтарды алып жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар офицер курамындагы кызматкерлер болуп эсептелет. Мына ушунун бардык утвержденный формалары мынакей атайын жилет кийгизип жүргөнүк белет. Жилеттен кетип атабыз. Сону болуптур. Жилеттен кетип атабыз. Жайкы мезгилге. Жайкы мезгилде 3 теннискасы болот. Көйнөк кийчи, жилет кийчи да. Жилет жазылыш. Мамлекеттик кызмат кылып. Раз форманы кийдиңби, мамлекеттик кызмат кылыш. Автобуста алып бердик булар. Бүт шарттар түзүлүп чыкты. Техниканы алып бердик. Азыр жаңы здание куруп берип атат. 4500 квадрат метр. 4500 квадрат метр здание куруп бердик. Анын базасын түзүп бердик. Баягы бинанын ичинде тренировочный базасы бар, бүт бар ичинде. Жаш балдар чуркаш керек, иштеш керек, атканды билиш керек, чуркаганды билиш керек. Кармаганды, көтөргөндү, түшүргөндү дегендей. Спецсыздар, Рабаков, щит, 100%. Бардыгы мына сержант, младший сержант, старшина балдар, жаш балдар. Эртең офицер болосуңар. Өзүгө старший офицер болосуңар. Жакшы деп мамлекеттик кызматты көтөрө беребиз. Отбордо эң баягы 3 айлык эмелен окуттук бардыгын. Ошондой эле ата мекендик өндүрүшүндөгү жол тандабастар, квадроциклдер, кичи автобустар, атайын чиркек иштери менен сууда жүрүүчү заманбап катерлер, кар үстүндө жүрүүчү унаалар, жаңы заманбап техникалар тааныштырылды. Буларды жаңы алдым. бул мына чүй эме турист милициясы взводко 3тү алып берилди. Алып, болсотлап. Муну тоог айдаш керек. Тоог айдай аласыңарбы? Тоог айдаш керек. Мушелеларга. Күрөк бүт эмеси менен бирөөгө жардам берип кала турган болсо, бензин куюп алат, бирөөсү суу куюп алат мисалы. Конечно, биз бирөөнү не обязательно, чтобы мына эң туура сөз да, мына министрлер ушу жеткизиш керек да, биз бирөөнү баягы кууп баш эмес, жардам бериш максатында гана көп пайдаланыш жүргүзөбүз. Сервистик тейлөө көрсөтөбүз. Өздүк курам 100% жаңы үлгүдөгү формалар менен камсыздалды. Алар боди камераларды, планшеттерди, заманбап жабдыктарды пайдаланып, акыркы үлгүдөгү унааларды колдонуп, бардык коопсуздукту камсыздашат. Былтыр 9 миллионго чукул турист келсе, быйыл 10 миллиондон ашык турист келиши күтүлүүдө. Ошондуктан ар бир жергиликтүү жетекчи бул багытка каттуу көңүл буруп, бул тармакты негизги приоритети катары билиңиздер. Ички иштер министрлиги туристтик сезонго толугу менен даяр экендигин бүгүн мына көрүп чыктык. Эс алуучу аймактарда, коомдук жайларда, көчөлөрдө, трассаларда жана башка мерчемдүү участоктордо асмандан жана жерден көзөмөлдөө иштери жүргүзүлөт.
Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке колдоосу менен бирдиктүү коопсуздук кызматы түзүлүп ишке киргизилди. Ал үчүн жеке фондунан 144 миллион сом акча каражатын бөлүп берген. Аталган кызматтын курамына саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдар, транспорт жана коммуникациялар, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрликтери кирип, алар ички иштер министрлиги менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Жалпы коопсуздукту сактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Мына өзүңөр билесиңер, мына туристтик милиция пайда болгон, ошондой эле биздин куткаруучуларыбыз кандай даярдыкта экендиги, ошол эле саптык даярдыкты өткөрүү боюнча жыйын болуп атат. Ысык көл облусу боюнча жалпы ошол 360 суудан куткаруучуларды даярдап бүттүк. Азыр ошол калган дагы окутуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Ысык көл облусунун аймагындагы чет мамлекеттен келген эс алуучулардын кайрылуусуна ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кол борборлору ачылып 24 саат бою 4 тилде жооп берет. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Ысык көл облусу.